Мынандай да ол төрт чымыны бизге белгилүү жана белгисиз 800дөн ашык зыянкечтер менен күрөшөт экен. Мисалы үчүн, мына кулагыңа мына баш өрүк болсо, мына кулактан кирип, курт кирип кетип, баягыны жеп аткан болсо, ошо аркасынан кирип туруп сууруп алып чыгып кетет экен ошо. Жеп коет экен. Вот ошончо экен да. Размери да ошондой деме. Баягынын балалаган жерине кирип туруп, баягынын тукумуна өзүнүн балдарын коюп чыгат экен баягы. Өзүн жейт экен баягы тутуп. Эми баягы бир күкүрттүн кутучасындагысы 50 сом экен да. Bir ентамофакты. 150 сомдугу бар экен, 100 сомдугу бар экен. Баягыны алып келип эле мисалы үчүн мына 1 гектар жер боло турган болсо мына квадрат. Нерне коет экенсиз? Ачып коесуз. Болду. Бул біз учуп чыгып туруп эле мына шактарга, бактарга коюп эле изденип жүрөт экен. Нердегин жеткен, буну жеткен, буну жеткен, буну жетип тазалап бүткөндөн кийин коштан кызгыла өтөт экен. Onu жеткен, өзү баланы таштап кете берет экен, көбөйүп кете берет экен. Ентамофак. Мына астына болсо ентамофак. Анан бул баягы биз эң дорогостоящий кымбат дарыларды сеп атабыз да. Эми сиз бир нерсени мындай эсиңерде туткула. Кайсы фирма эгерде дәрі сатып аткан болсо, ошонун оорусун өзү придумать этип чыккан болот ошо. Бул бизнес. Бу малга чейин биз эч качан ооруган эмеспиз. Ошо дарыларды алып келип баштагандан баштап ооруп баштадык да. Бизде мурда эң эле коркунучтуусу чегиртке эле да. Туурабы? Азыр ошон үчүн туугандар, мына органикага силерди өткөлө деп атканымдын себеби бул мына өзүбүздүн дагы ден соолукка жакшы да. Мына ошо көң эле салыңыздар дегениңизге ушу. Көң, ошо көң эле болот. Күйдүрүш керек бар. Мына Сөлжан деген чыккан азыр. Биздин жерлерди кассак эле ар бир жерде Сөлжан бар да. Ол Сөлжан ол кыргыздын Сөлжаны өзүбүзгө окшош иштебейт экен. Кичине жеп коюп. Тойго барат экен, жамгыр жааганда. Башка маалда жатат экен да. Ол калифорнийский Сөлжан. Калифорнийский красный червь деп коет. Анан немеге YouTube каналым бар менин, Абдулла Ташиевич деп, ошого киргиле. Ошо кирсеңиздер, ошол жерде мен бул Сөлжанды багышты, кантип оокат беришти, кантип ажыратып алышты, кантип жерге салышты, кантип көбөйтүп, буну дагы башка немеге жылдырышты, кышта кандай сакташты, жазда кандай сакташты, баардыгын ошол жерге чыгарганмын. Ошодон үйрөнөсүздөр. Анан кийин дагы эми мен силерге айтып кетерим туугандар, баары бир мына эски дарактарыбыз канчалык жакшы болгону менен мына азыр жаңы чыгып аткан интенсивный садоводство бул бизге эң пайдалуу нерсе да. Эми мына силерге айтып кетейин туугандар, мына ар бирибиздин мына томаркабыз бар да. Мына мисалы үчүн эмнеди көрө турган болсок, эмнеде бир 3 сотик, 4 сотик жер боло турган болсо, ушул жерге 600 та көчөт батат да. 600 та көчөт. 600 та көчөт мисалы үчүн 40 килодан хасыл берет да. 4 сотикте 600 көчөт батат туугандар. Бул 4 сотикке деген 600 көчөт батат деген бул да карап көргөндө бул фантастика, бирок бул кылып аткан иш да. Мына биздин бир Борбор Азия Бакмандар билимдигинде председателибиз болуп Алтынбек Эргешев деген бир укабыз бар. Ошол укабыздын өзүнүн авторский проекти бар да. Bir ayıl bir mömö деген. Bir ayıl bir mömö. Мына ошол колумдун ичине бардыңыздар bir mömö, bir хурма ексеңиздер болот да. Bir сорт хурма. Бардыңыздар. Күндү эшик сайын да. Bir сорт. Bir бей. Ооба. Сатылбай кийин бир тыйынга зыргытыш керек болот. Аке, сиз мындай да. Мына азырчы мына биз ошо сразу неме кылганда, бак сатканда бир тыйынга ыргытып берем, мындай мындай дейбиз да. Мындай да тууганым. Курма шундай болду да мен мына болгон, ооба, болгон. Будан дагы жаман иштерди көргөнбүз ака. Мына чеснокты бир жылы багы эшикке ыргытып, экинчи жылы ошол чеснокты 500дөн таппай калган күндөр болгон. Бул базарына келишпейт, onu туура айтасыз. Ошон үчүн биз сизге айтып атканыбыз, мына белгилүү сортторго аракет кылгыла. Мына алманын сортун мына Кыргызстан боюнча мен тандап койдум. Бул Red Chief, Golden Delicious,
Анан Гренни Смит деген 3 алма. Ушуну тандап койдум, бул кышкы алмалар. А силер эге турганыңар булар эрте алма болот, эрте пишар алма болот. Ошого аракет кылгыла. Анан эрте пишар өлүккө аракет кылгыла, анан эрте пиша турган сливага аракет кылгыла. Анан кийин кышка силер кышка сактай турган алмага аракет кылбаңыздар, силер күн ысык берде алмаңар борбоң болуп калат баягындай. Пөк болуп калат. Силер мүмкүн болушунча кургай турган, анан варенье боло турган эки өрүк эккилер туугандар. Варенье дагы болот бир сорту как болсун да. Ошону отургузгула. Боптур, акам айтып атат, хурма түшүп кетет, хурма ондай болот мындай. Хурма Кыргызстанды хурма менен биз обеспечить этип бүтө албайбыз бир кулунду, бир арка. Азыр бияктар билбейт да. Азыр бизге кулунуга келгенбиз, кесе бир фура койсо кимден жыйлап чыкпайт. Ар бир адам өзүнүн туугандыгын ишке жөнөтөт. Ошон үчүн келбейт. Туура. Бизде берде күнүгө бизнесмендер Тажикстандан күнүгө 10 фура курма жөнөтөт бияктар. Ооба, туура. Азыр эми бизге келбейт, берге келсе ар түрдүү нерсе айт. Берде бир түрдүү нерсе керек. контрабанда мынабу эмне үчүн контрабанда болуп атат? Контрабанда болуп эмне үчүн болуп атат? Себеби дегенде контрабанда болуп аткандын себеби бирден бир себеби бизде ошол мөмө чөбөлөр жок болгондугу үчүн, бизде суроомчулоо болгондугу үчүн ошол болуп жатат да. Ошол эгерде Тажикстандан биз алышка муктаждыгыбыз болбогондо биз буларды албайт элек. Азыр документальный деле чыгып атат, башкасы деле чыгып атат. Бирок эгерде силер эге турган болсоңуздар, эң биринчи мына мамлекеттагы мына Казакстанда мына азамат билет. Мына булардын Ысык көлдүн картошкасы бышкан кезде казактар силерден бир ору чыкты дейт дагы границаны жаап коет. Олордун картошкасы полный сатылып бүткөндөн кийин анан кийин граница ачылат да. Мына биз дагы ошондой кылып туруп, качан силердики пышкан кезде биринчи неме болгондо биз жаап коебуз да, силердики полный түгөнүп, балыгы бар жокту сатып бүткөнүңөрдөн кийин анан кийин граница ачыла турган кылабыз. Биз дагы ошого барып ошого барабыз да. Себеби дегенде мамлекет өзүнүн кызыкчылыгын коргош керек. Буну жооптуу кызматкерлер айта албайт. Биз айтабыз. Жарандык активисттер биз айта алабыз. Себеби дегенде биз ошон үчүн жарандык активистбиз, биздин оозубузду эч ким тыйып кое албайт. Биз болгондо чындыкты гана айтып жүрө беребиз. Мына биздин өзүбүздүн мамлекеттин кызыкчылыгын коргошубуз керек. Мына магазинге кирсеңиздер, өзүңүздөр көрүп атасыздар, российский товар, украинский товар, Беларусь, дагы башка кыргыздын товары болсо жок. Магазинде даже сууларды, мисалы үчүн башка өзүбүздө суу шаркырап агып жаткан сууларды Өзбекстандын суусун ташып атабыз, Грузиядан боржоми келип атат, дагы башка жактан келип атат. Айлана жок дегенде сууну блокировать этишибиз керек. Суу бизде өзү төгүлүп атса, бекер берип атсак бардык мамлекеттерге сууну. Биздин суубузду Иранга чейин ичип атат, туруп. Анан кийин биз туруп эле сууну карай албайбыз да. Туугандар, ошон үчүн мына биз өзүбүз граждандык, өзүбүздүн мына позициябызды, мына мен кыргызмын деп туруп, базарга барганда биринчи эле ошо кыргыздын тузун, кыргыздын суусун, кыргыздын нанын, кыргыздын печеньесин, Кыргызстанда чыккан товарды алыңыздар, туугандар. Ошол биздин эми азыр чындыгында айтканда биз баягы бир белгисиз маршрутта эле кетип атабыз да. Мына караңгыда бир автобус бар, туманда кетти эле го. Ошондой эле кетип атабыз. Ошонун арасында бирөөлөр чыгып умный сөздөр сүйлөп атат, бирөөсү глупый сөздөр сүйлөп атат. Бир неме менен кетип атабыз да. Бирок эми мен бир нерсени анык билемин. Эгерде биз баг отургузсак, бактан о дүйнөлүк дагы, бу дүйнөлүк дагы пайда бар да. Эми ошого туугандар, кече мен мына сыймыктанып айта аламын. Ошол Айбалаев Карим деген аксакалдын кишинин, ошо 63 жашка чыккан кишинин колуну кармадым. Аябай мындай өтө жакшы киши экен. 60 гектар жерди балдары менен өздөрүштүрүптүр ошо киши. 60 гектарды полный 1 метрин койбой бактарак кылыптыр. Ошол кишинин бактарактары мөмөгө кириптир. Алды. Саттык дейт. Раса сонун болду дейт. Кылса болот экен, өтө пайдалуу нерсе экен деди. Силер туугандар, эгерде убактыңар боло турган болсо ошол
балаға барғыла, баласының аты Чыңгыз екен, Абресканы дағы білет екен, Калировка қылышты дағы білет екен, қандай подвойды таңдашты дағы білет екен, бар жоқтан бар екен. Мына жаныңарда жаңы кіші специалист тұрады. Егерде бақ қылам десеңіздер, барып ошо кишилерменен жолугушуп, ошо кишилерменен бир мамиле түзсөңүздөр. Hayır ne o? Мынау аркада жаңы жер деген жер бар екен, ошо Айкөлдү эме кылып баштаптыр да, бак кылып баштаптыр. Анан кийин айтат о киши. Şurada Kıdırma Atası. Эгерде келе турган болсо дейт, мындан буягы жер дейт, шончо дейт, 3000-4000 гектар жер жатат. Суусуна дагы, башкасына дагы жардам берем, келсин деп атат ошол киши. Каражаты менен келсин, көчөтү менен келсин, биз буягын жардам беребиз деп атат. Анан ошондой патриот кишилер мына бакты айтып атышат, телевизордон көрсөтөт, 2 гектар, 3 гектар, 5 гектар, максимум 6 гектар бакты көрсөтөт. Тарта турган адам ошо экен да. Бул багынын бул жагынан туруп карасаң, наркы жагына көзүң жетпейт да. 60 гектар жер, оңор жерби? Бардыгын бак кылыптыр. Эми баягы сортту дагы таңдаштан адашпаптыр. Баягы жерди дагы неме кылган, обработка кылгандан адашпаптыр. Шунчалык карап, көрүп, мындай суктана турган бак кылыптыр да ошо киши. Ошого туугандар мына бизде дагы ушундай жерлер бар Кулундуда. Азыр мына 400 гектар эң жакшы возможность. Ооба, 400 гектар эң жакшы возможность. Мисалы үчүн, мына неме боюнча, дүйнө жүзү боюнча мисалы үчүн контрабанда, баягында оружие сатыш, наркотик сатыштан кийин 4-чү болуп туруп пул табыш боюнча бак турат экен да. Эгерде бай болом десең бак отургуз экен да. Алла Таала ушу 4-чү кылып ушул бараканы ошо бакка берип коюптур да. Пул табыш боюнча. Шунчалык демекенде мында карап көрсөң, 1 гектарга азыр 4400 көчөт батат экен. 4400 көчөт 20 келеден кылганда 80 тонна хасыл берет экен. 80 тонна хасылды 50 центтен сатсаң 35 сомдон. $40,000 пул болот экен. $40,000 пулду биз о Вася менен Колянын кыржасын күрөй берип, канча түтүрүш керек туруп. 1,5 жылдан кийин. Анан кийин эмнеси жакшы буну? 2017 жылы ошол менин Алтынбек Эргешев деген үкам отургузган бактан 2017 түшүм алды, отургузган жылы эле. 2018 түшүм алды, 2019 түшүмдү мен өзүм барып көрүп келдим. 10 тонна алды, 38 сотиктен. Бул экинчи жылы алып атат. Бул айтып атат Алтынбек, Куда кааласа акеде түшөдө 40 тонна хасыл бар деди. Куда кааласа 5-чи жылы уже 40 тоннадан алып баштады. Кандай жерге кылган дейсиздер? Өзгөнүн жери болсо семиз жерге кылды деп атасыздарбы? Жок. 70 жыл шалы болуп турган экен. 70 жыл шалы эгилген жерден баягы мына үкем айткандай, куттум сен айткандай 1 метр жерди казганда, жарым метр казганда 2 араба таш чыгарып болду ага. Ошол жерге полный биогумус төгүп, ошол жерде обогащать этип, башка тупурак алып келип, салып, чернозем аралаштырып, ошол жерге экти да, ушундай колоссальный мээнет кылды да ошо бала. А онда жерде шарт бар экени. Мына азыр алыска барган силер мисалы үчүн бакты эгип туруп, эртеге ошодон пайда көрүп баштасаңар, канчасы аркага кайтат эле. Канчасы ушул жерге кайра келет эле. Мына анан бая жана дагы балдарга айтып кеттим. Мына азыр көп эле үйлөргө барып атасыңар да. Байлардын үйүнө барып атасыңар, эмнеде дагы көрдүңөрбү, мындагы арка кылып койгон. Мындай. Арка кылып кооздоп неме кылып койгон. Ошол арканы огородко кылышыңар керек да. Огородко. Ошол жактарга. Арка кылып туруп баягынын үстүгө көлөңкө жабышыңар керек. Тажикстандыкынан 20 күн мурун бишат. Тажикстанда 1 гектардан мисалы өйрөк эгип туруп болду карлик. 1 гектардан 60-70 тонна чыгарсаңар болот. Элестетип көр, 100 сомдон сатканда эмне болосуң сен? Сонда мына бу айыл өкмөттөргө депутаттарга бере турган программа экен. Эми айыл жерде жашайбыз, биз түшүнбөйбүз да. Эми мындай да, бул 20-30 көчөттөгө бир азыр бизде элди кызыктырса экен. Буларда эми айыл өкмөттүн депутаттардын функциясы буларга кирбейт да.
Булар бизге бак егип Булар ар бир айылдын социалдык жагынан бул кандандырып буларды Ооба. көтөрүп чыга турган булардын милдети. Ооба, туура милдети эми Булар ар бирге багып көрсөтүш, эл биз буларды ошон үчүн көрсөтүп атабыз да берде. мына ошол уландын булардын слабыйлыгынан Депутат емес өзүңүз кылышыңыз керек. жо ошону эл мисалы үчүн аз биякта билбейт. Кече биз отуруп атып. Мисалы үчүн 10 000 15 000 анарды эсептедик 10 гектарга. 4 стандарт кылып, хата кылып айдатып казып. Эртең 3 жылдан кийин амал көрсө 30 килограммдан берет экен. 30 килограммдан 10 000ден эсептесеңиз 300 тонна берден анар аласыз десеңиз, мисалы үчүн. 300 тоннадан 70 тоннадан көбөйтсөңүз 21 миллион сом пул болуп атат. Ошону бир томаркасына келтирип, бирөө күнүгө бир фуру алса, шерден күнүгө сиз айтканда 10 тонна 15 тонна фурма алсын деген экен. Ошонун пулунун пайдасын элге кичине кызыктырыш керек да, биринчи бир нерсени эгерден алдың элге кызыктырыш керек. эң биринчи Кызыкпаса, биринчи кызыктырыш керек. Адам, инсан пайдага карап кетет да, бул даракты эгесиң. Онун дальше Алла Таала муну өзү өстүрүп берет, бул кургаган бир дарак болсо. Атылган. Шону адамдын мээнети. Шону көбүбүз түшүнө албай атабыз да, элде көбүбүз сааттуулугубуз жогунан. Маалыматты ар бир айылдагы депутаттар отуруп ар бирине айтып атпайбы? кириш керек. Мындай эгейик, мына 400 гектар жери боло турган болсо, эксин. Бул деген 4-5 жылдан кийин өкмөттүн бюджетини жөнүнөн кайта коюп 400 гектар жерде 400 мен 800 адамга 50 сотиктен бөлүп бериш керек туугандар. 400 гектар жерде бир адам эптей албайт. 400 гектар жер бул оңор эмес жер. Анан эгерде 400 гектар жерди биз 800 адамга бөлүп берип туруп, анан кийин ошого 400 гектар жерге бир жок эле дегенде бир 10 та агроном байлашыбыз керек. Олар аябаш керек. Пулду аябаш керек. Ошондой кылып ошону хасылга жеткизгиче ошол биргеликте иш алып барылып туруп, анан 50 сотик ар ким өзүнүкүнү терип, өзүнүкүнү КАМАЗга салып берет. Ошону киласига пул ала турган кылып, анан кийин ошол 400 гектардан түшкөн аренданын акчасын ошол жерде жыйып, ошондой иш алып барса болот, аябай жакшы болот. Көп жерлер жөн эле берип алгандагы адамдарга ээлеп отурат да, же экпейт жерди, же эге турганга бербейт. Муну общий комплекстүү түрдө айыл бир курултай сыяктуу өткөзүп алып туруп. Ошол программаңыздардын немесиде алкагыда бир мөмөлүү, бир дарак, мисалы үчүн бир районго лейлекен, болсо Кулундай өкмөт, Нижний зонага. Биз келечекте мына ушул тажиктер азыр бияктан алып барып туруп, өздөрү эң биринчи чыгат, өздөрү бардыгы Тажикстанда отурат. Кыргызга чыкты. Евросоюзга кирди, болду, алып барып сатып атат товарын. Биз булардан бизки 10 күн 15 күн эле кийин кышы мүмкүн биздин айылчы, ушундай эле айыл болот. Биз кичине бирок кышта суугубузду эhtiyat кылышыбыз керек. Өзү сактаганда. Эми хурманы эhtiyat кыласыңар да, анан анарды эhtiyat кыласыңар, өрүк переживает. Кайналып переживает. Чотур болуп кетет курулуга. Өрүк, Өрүк бойт. Азамат? Өрүк неге чотур болуп кетчү? Мабек. Өрүк жаңбырдан болот. Өргүңөр чотур болуп кеткени ал илдеттерде козугардын илдети клестоспориоз деп коет ага. Гүлдөдөн учурдагы. Кандай аталат? Көбүнчөсү Борологондо точка болду. Аны ошо айтып атпаймынбы, бул козугардын илдети оору, аны жоготуп койсо болот. Анан көбүнчөсү мындай жышыраак бак, айылдын ичинде жакын тигилип калган жерлерде аябай көп болот. Ага дарылар бар. Органика кылабыз десеңер, триходерминди. Бирок биологиялыктардын эң эмеси бат-баттан чачып туруш керек да, ал химиялыктардай көпкө сактай албайт. Химиялыкты бир жолу, эки жолу бересиңер болду. Органиканы 5-6 жолу бересиңер. Ашу удобренияларды берип бүт барлыгын карап кийин текшерип чыкканда бу анализден эртең мына жака мисалы үчүн экспорт чыгарсаң Триходерминди сепсең жакшы чыгат. Триходерминди сеп жок чыкпайт триходермин. Себеби дегенде бул биологический да. Анан дагы бир неме, азыр Кыргызстанга көбүнчө Кытайдын дарылары келип атат. Аларды чачсаңар 100% чыгат. Анан российский, европейский, бирок кымбат, жакшы органический фунгицидтер бар. Ошолордун профилактикага эрте жазда чачып койсоңор жок болуп калат. Жок дегенде бардовской смесь жасап туруп, эми жаңы гүлдөй баштаганда 3% кылып чачып койсоңор
бир тобун курттун ардыда, илдеттин ардыда бир тобун жоготот. Андан кийин жаңы могу бармак сай болуп калат го. Эгер аябай диш жерлерди чачыш керек, мындай сквозняк болгон эмеде ачык жерлерден бир эле чачып койсоңор жок болуп калат. Диш жерлерге жаңгактай болуп калганда кайра бир чачып койсоңор. Emniyeti bunlar faydalı aytsanız. Skor деген дары бар, жакшы. Бирок оригиналын алып. Ne degen? Skor. Жол болсо 300 Стор деген дары бар. Stor. Бирок оригиналын алла да кымбатыраак болот. Бирок жакшы болот. Арзандары китайский товарларды эле арзанды алсаң 1-2 айда түшүп калат, кымбатты алсаң 1 жыл кийесиң. Азыр биз өргө келип турган болсок, жамгыр жаайт деп көлө. Жамгыр жаайт. Ошо ора болгон учурда жамгыр жааганда бул жамгырга тийген жагы бүт сыяны капкара болуп турган. Ошону кетире турган таспаңыз. Ооба, силердики деген ным көп жерде козгар илдети аябай көбөйөт. Ошон үчүн ным турган жерлерде сквозняк жок, ыктоо жерлерде аябай көп болуп кетет. Кээ бирөндө даже бир бетин бүт бойдон капкара болуп калат да. Ошого профилактика жакшы агрессия болуш керек. Көчөтөн бери көрүп кетебиз. Көп жерде бутогонду туура эмес десем. Практиканы. Жалбырагы. Кетет экен. Оросу жигиттей болгондо жалбырак ташап жүрөт. Şirelep durup. Şirel basıp durup. Bunda ötken bolsa bunda keçirin. Bizdin tapkanımız ele kareta anan bir yedik segiz. Mana o laboratoriyadan toptatom. Токтодот, стоп ырасан токтодот, өткөзбөйт. Жарабайт ого. Ошону айтып кетейин ушу боюнча, рухсат берсеңиз. Аулар, биз сиз айткандай B58 каратаны колдонобуз. Анда колдонуу мезгили бар. Мисалы үчүн каратени чачтыңыз, же болсо B58 чачтыңыз. Эң күчтүүсү, жити күчтүү B58 деген дары. Муну Союз убагында колдонгонсуздар, азырда колдоносуздар. Бул асында жаңы курт жаныбарга колдонот. Бул чачканыңыздан кийин кишечник аркылуу, ашказан аркылуу отравление болот да, анан курт мырска өлөт. Ошондой. Анын күнү 20 күн. Сиз экспортко чыгарда мында 20 күн алдым. Ошого чейин бул уже абага чыгып кетет уже. Учуп кетет бул. Жоголот анан. Уже минималдуу адамга коопсуз абалга түшөт уже. А сиз чачып туруп эртесин алып барсаңыз, конечно, өтпөйт бул. Өтпөйт. Ошон үчүн белгилүү караңыз, бул жерде колдонуу мөөнөтү бар. 2 грамм десе 2 грамм колдонуңуз, 3 грамм десе 3 грамм колдонуңуз. Аны ашык колдонсоңуз, уже бул Отравление. Курт 1 граммга өлөт деген болсо ошого өлөт. А биз ага неме кылбайбыз, бул өлбөй калды деп туруп койбойбуз. Жок, убактысы менен. 30 грамм салсаңыз да, куйсаңыз да, 10 грамм куйсаңыз дагы белгилүү бир мөөнөткө чейин ал күчүнү уже жоготот. Ошого чейин эле бул сактап турат. Андан кийин уже сактай албайт. Биз баягы 3 айдыкыны бириктирип туруп бир чачып коебуз да. Анан баягы сиздер айткан котур боюнча айтып кетейин. Мен сиздерге караганда 1300 метр бийиктикте жашайм, Кадамчайдын үстүндө. Бизде сиздерге караганда көп жагында 700 мм чейин жайыт да бизде. Сиздерде канча? 200дүн тегерегинде. Ага да жетпей калышы мүмкүн кээ бир жылдар. Андан көп да болушу мүмкүн. Ушундай да. Сиздерде мынакей бийик дарактарда бул жылдап отурган микроорганизмдер, бактериялар, козгарын илдеттер чогулуп калган эски бутактарда. Аны кумурска, бүт курт кумурскалар тезде жеткирип коет мынага. Мына жаңы өсүмдүдө жок болсо, мунанда бар да. Бул бутагында бар да. Эски дарактарда бар, айылда жашайт ал. Бүчүрүндө жашайт, калыбында жашайт, ошондо бүт бар, топтолуп калган, жылда отуруп топтолуп калган козгарындар бар. Аны сиздер дарылайсыздар, дагы болот. Дарылайсыздар, дагы болот. Анан кебирөө деп таштап коет. Дарылаганда мурда биринчи мөмө түйгөнгө чейин профилактика жүргүзбөйсүздөр же жүргүзбөсүздөр. Күздө чачасыздарбы? Күздө чачпайсыз. Кышта чачасыздарбы? Чачпайсыздар. Эрте жазда бүчүр ачылып эле чачасыздарбы? Чачкандар бар, бирок чачкандар бар. Эми тегиз эмес да, колдонгондор бар. Ошол мисалы үчүн скор дегендар 1 литрлик идиште болот. Ошол 2000 литрге жетет. Бир даракка 5 литрден кеткен эсептеп көрүңүздөр, канчага чейин жетет? 1000 эле сом турат бул. Ne dediniz? Скор деген фунгицид бул бактериялык оорулар менен, микроорганизмдер менен күрөшөт. Аларды өлтүрөт. Стор дегени бар, азыр күчтүү алмаш чыгып турат. Хорус дегени бар.
Анан азыр темирдин тузу бар, меттин тузу бар, медный купорос, жездин. Ошону 100 литр сууга 3 кг суу метти кошуп аралаштырып туруп, акиташтын суусуна 3 кг. Суугандан кийин аралаштырып туруп, ошону сүйкөп же чачып койсоңуздар, ошол нерсе күздө же кышында же эрте жазда болот. Уктап аткан тыныгуу мезгил. Чачып коесуздар, ошол ооруну өлтүрөт. Таза болот. Сиздер баягы качан котур болгондо чачпастан котур жугандайга чачып коюңуздар ошону. Болгону 3 жолу сиздер обработка кылып койсоңуздар болот. Биринчи эрте жазда ушул медный купорос, бардовский жидкость деп коет. Ушуну колдонуңуздар. Экинчи бул бүчүр чыгарып жалбырак гүлдөн кийин. Гүлдөн кийин сөзсүз уже 80% төгүп калды. 20% гүлдөп турат. Ошол убакта чачып коюңуздар. 10 граммдан скордо. Мынчалык эле идиште болот, 100 граммдык идиште болот. Ошон 10 граммдан болгондо 10 литрге 1% болот ошондо. Ошону чачып койсоңуздар, ошону ар бир 13 күндө чачып турсаңыздар, 13 күндө бир 3 жолу чачасыздар ошонучу. 3 жолу. Өрүңүздөр таза болот, таптаза болот. Бизде колдонгондор бар. Бизде жаңгыр көп жайытты айтпадымбы? Сиздер айткандай дарылагандарды целый түшүп калат. Мөмө кармабайт да. Жалбырак жок болгондон кийин мөмө түшөт да. Түшүп калат. Мында чигиттей болгондо куюлуп калат. Белки гүлүдөн баштап дарылагандардыкы куюлуп. Анан мурдараак бизде айтат эле, бизде өрүк болбойт деп мындай бүт өрүктөрдү отунга кесип таштаган. Азыр эми үйрөнгөндөн кийин, дарылагандан кийин уже жакшы. Мөмө качественно. Нормальный болот. Түйөт нормальный. Бизде жалбырагыңыздар тешилип түшүп калат. Ошондой болот. Кызыл болот да анан ортосу жалбырактар тешилип түшүп калат. Анан кийин өрүктөрүңүздөр азыр койгон өрүктөрдө чөнтөгүндө бар деп көрсөтөйүн жакта окшойт. Бая салып алдым. Өрүктөрдө бая кызыл мөмөсүндө да точкалар бар. Бул базарда баам түшүрөт. Кызыл да. Товарный видти бузат. Ошо үчүдө жол дарылап көрүңүздөр, анан кийин айтасыз. Польшада 38 жолу дәрілейт екен. 1 жылда. Ошол алма келип атат бизге. Жеп атасыңар польский алмаларды. Бардык баягы народный фрунзе, баягы деме глобус деген магазиндерде бир кылдай болуп турган алмалар ошолор Польшадан келет бизге. 1 килосы 120 сомдон палвандар уруп атат. Биздин алмаларыбыздын килосы эми потолок болсо 70-60га чыгып атат да. Мына эгерде биз мына туура пайдаланып баягы дары-дармектерди туура пайдаланып ошолорду биз жакшы иштете турган болсок өзүнүн нормасында. Эми бардыгыбыз бирок органикага өтүшүбүз керек. Себеби дегенде органика бул ден соолукка пайдалуу. Мына баары өзүнүн нормасында болгону менен баягы нитрат да бар. Химия. Оны биз жейбиз. Боорубуз аркылуу өтөт. Баягы мочеиспускательный система аркылуу өтөт, жүрөк аркылуу өтөт, кан аркылуу өтөт. Шулардын баардыгы бизге терс таасирин берет, тез карытат бизди, тез алсыздандырат. Чачыбыз түшүп баштайт. Ушунун баардыгы ошол химиядан болуп атат да. Мына биздин ата бабаларыбызды олар бизге окшоп көч жеген эмес, билесиздерби? Олар бизге окшоп нан жеген эмес. Каттык нан, неме баягындай талка немелерде жүргөн адамдар. Алардын тамактары ушунчалык организмине сыйымдуу болгон, кичине гана жесе тойгон, роса кубат берген, ошону менен олар кетмен чабып иштеген. Канча каналдарды ручной казып таштаган, билебиз да. Бизде азыр машинеден түшүп үйгө киргиче чарчап калып атабыз го. Өрүк боюнча сурачып атат да. Сураңыз. Мына кеше аркада болуп келсеңер, аркада мисалы үчүн 5 жыл подряд боло берет да, 1 жыл болбой калышы мүмкүн, случайно. Арка менен бердин деңиз деңгээлинен эч канча айырмасы жок. Кулунда 5 жылда мындай орточо айтып атам да. 1 жыл эле өрүк болот дагы, калган жылы ошо эле салбайт, жешке болбой калат. Азыктын жетишпестиги да бул. Азыктын. Бирдемени сурамакчымын. Мен бир телевизордон уктум эле, бирок кийин ответин эч жерден укпай такпай калдым. Өрүк аркадан мына жерде 1 жума кийин гүлдөйт. Кийин неме кылат. Ошо химикат чыкты, ушу өрүктү биздеги мына биздин зонадагы өрүктү 1 жума уктатып коюп, же болбосо 1 жума алдын гүлдөтө турган химикат болсо,
Biz şunu қолданышыбыз керек та, маған ең зарыл şu керек болады. Как раз bir жұма арқада гүлдеп бүтіп, баяғы шүгірбай тұрған момент болғанда бізде раса қызып аппақ гүлдеген арта қарбы жеп өте ыстық келеттағын екеуін бір ұрып кетеді да. Шunu bir жұма химикат, какой-то химикат менен же ұқтатып қалыш керек, же алдыңырақ. Шундай химикат шықты ма? Табиғи жолмен эле кылсаңыз болот. Буга астыга муздак суу бересиз кышында. Кышкы суу деп коет. Олар билет да мисалы. Тоңдырма да. О, тажиктер тугуда як деп коет. Як, о, бир жол кышкы суу. Ошону берип кышта Кеш қалдырыш керек. кеш калдырыш керек. Ал баягы үшүк немен алыш керек, үшүк болгон талап алыш керек. Андан кийин баягы андан кийин Химикаты жоқ он. Кышкы суукту баягы бир муздак күндөрү сууну неме менен чачып муздак тоңуп калсын баягы бүшүрүп дагы сүрөт бир жумала. Ошол оңой эле жол. Оны bizde оңой эле чечебиз биз. Алманын түбүнө кар үйөбүз биз. Жарым метр, 1 метр кылып кар үйүп коебуз. Бияктан карлар бардыгы эрип бүткөндөн кийин, анан 20 күндөн кийин ошол кар эң акыркы эрип бүтөт. Анан кийин кеч гүлдөйт да. Көккө движение кеч башталып калат да ошол. Анан жазбак менен уну биринчи медный купрос менен дарылаш керек. Анан гүлдөрдүн 80% түшкөн экен стор менен дарылаш керек. Үчүнчү не менен? Скорда 3 жол кайра чыгат болду. Үчүнчү дагы скор. Эми мына аябай О качан дефиси? жооп берип Мен болсом органика кылам десеңиз, трихадермин деген бар. Органикалык. Бул химияга кирбейт. Азыр мен айтканда биринчиси химия, андан кийинки айтылган бул трихадермин. Гитадирим? Трихадермин. трихадермин деген. Bunu da 3 yol söylüp koydu. Эми жакшы сүйлөштүк. Жакшы баян болду. Келген кадамдарыңыздарга ыраазы болуңуздар. Ушу кулунду эли ушул кулунду эли кийинки келгенибизде будан дагы көбүрөөк чогулуп, анан кийин мына азыр бардыңыздар мынага түштүңүздөр. Ал YouTube деген каналым бар, Абдулла Ташиевич деп. Балдарга кабар бересиздер, көрсүн. Көрүп, анан кийин подписка кылып койсо, анан кийинки айылдагы сабактарды өзүңөр дагы көрүп тургула. Мына азыр барып туруп YouTube'дан аркада өткөн сабагыбызды көрөсүңөр, анан өзүңөрдүкүн көрөсүңөр, анан булак башыныкы ошентип кете берет да. О, нарын, көл, талас бардыгын кыдырабыз. Tamam bir neme. Biyogumuz boyunca kısaca Söyleyeceğim boyunca айтып бермем. Сөлжан боюнча айтып берейин. Ошону жакшылап ушундан пайда алып калгыла. Номерлерін жазып қойып алдына. Қарқамасақ болады, қандай қысақ болады. 0550 20 Қандай расстояние еш керек радиус, мысалы үшін 2 метр, 3 метрді интенсивный болған. Интенсивді 4-2 болса болады. Ана подвойдан көз қаранды да бұл. Ал кеңірі түсіндірелі. Түсіндіре бересің. Бағдават. Темасы Бағдават. Мына менің өзім номерім мына. 0520-007 жазып алыңlar. Эми туғандар мындай. Эми болуш үчүн эң биринчи бул гөң керек, гөң. Гөңдү билесиңер да. Кой, мал, жылкы коем. Ошону гөң керек. Экинчиси суу. Постоянно суу болуп туруш керек. Муну берде даже кышында сугарып туруш керек экен. Мына мисалы үчүн мен азыр Ошто меники кышта сугарылбайт. Силердики кышта да сугарып туруш керек экен. Буга эми бияк ысык болгондугу үчүн эң муздак жер болот да силердечи. Муздак жер, муздак болот. Анан ошого бир узунасы 15 метр, ширинасын 2 метр кылып, адам бемарал лопатка менен иштей турган кылып, маневрный кылып, эгерде пул боло турган болсо, вообще эле бассейн кылып коюш керек. Бак жерде. 5 метр, 5 метр фундаментти коюп туруп, чукурлугун 2 метр кылып, мүмкүн болушунча чуңкурраак кылып, анан кийин баягы мындай араба түшө турган кылып, ортосуну ачасыңар дагы, араба менен түшүп, биогумузду жүктөп чыгып кеткени баардай. Өзүңөргө удобный кылып, мындай араба жүргүзө турган болсо, анан сугарганда дагы оңой болот. Үстүнө суу чача бересиңер, мына турбалы,
Betonlu yama kılasınlar. Oşol жерге göңдү салып, суну 90-80% кылып туруп судан мачит этип куясыңар дагы. Бар göңдү тим коесуңар, göң бир кызый көтөрүлөт. Көтөрүлүп туруп, баягы жерде брожение жүрүп, анан кийин температурасы түшөт. Түшкөндөн кийин анан кийин үчүнчү бул сөлжан. Сөлжандын өзүнү саласыңар. Бул сөлжанга мисалы үчүн ошол ямага бир 10 тонна göң бата турган болсо, 10 тонна göң бата турган болсо, ошого 10 тонна göңгө болбоду дегенде 50 килограмм Сөлжан салыш. салыш керек да жерге. Жерге салганыңардан кийин, анан кийин өзүнүн таблицасы бар. Бир сөлжан, мисалы үчүн, мына коробкага салып туруп, göңдөн салып, ушуну 1-январда сала турган болсок, жерге бир сөлжанды. Анан кийин 31 декабрда ушуну төгүп алып туруп, эсептегенде бул жерде 1000ден ашык 1,5 миңге чейин сөлжан болот да, ошондой көбөйөт бул. Bir ay içinde Bir жылда. Ha bir yıl. Bir жылда. Bir сөлжан 1000ден 1,5 миң штука чейин көбөйөт. Анан өтө баракелүү нерсе. Анан bunun пайдасы bu verma kompost деп коет. Verma kompost. Анан неме боюнча биз кыргызча айтканда биогумус. Ушул пайдасы. Мына ушуда биогумуста азот, калий, кальций, фосфор, темир бар жок ушул мына дарага керек максул неме баардык элементтердин баардыгы ушуга камтылган. Бардыгы. Ушул биогумус менен биз азыр мына живой нерсенин бардыгын өстүрүп керектүү азыгын ушудан өлчөп бере беребиз. 1 жылдык көчөткө 1 кило, 2 жылдык көчөткө 2 кило, 30 жылдык даракка 60 кило. Tamam bir suro da. Şimdi saldık yama kılıp 5 metreden kılıp çukurluğunu ek kılıp. Kaçan alazam nemesine, biyogumusuna öndürülgen. Bir yıldan keyin alış gerek mi? Mına lazım. Mına senin yamana. Aha. Nereden saldın göğündü? Vardı göğünde mına. Sölcandı nereden civeresin? Sölcan bir yakka karab направление alıp öse öğret. Şepkete öğret. Nereye gelgenden keyin sen bir yakını alıp işlet öğretsin. Nereye geçeyim? İşlet öğretsin, bu cepkete öğret. Mına uşul Sölcan nereye жетip kalgandan keyin mına jaktı işletesin dağı. Sölcan nereye gelgenden keyin bu jerini işletesin. Karta kılıp bölüp olasın. Sebebi degende sen egerde biyogumusunu şaşırıp alıp koya turgan bolsоң, ошол bir araba biyogumusta 50 kilo biyogumusta milyonga jakın ювелин болот да. Ол кетип калат. Уругу болот да. Ошону кетирбеш үчүн буну желательно кеч алыш керек да. Мына bu yakka salıp durup 1 metre жылгандан кийин ушул жерде ровно эсептеп 45 күн убакыт бересиң да анан аласың. Ошондо мына жердеги миллион мынага чоң болуп буга кошулуп кеткен болот да. Бирок эгерде да сага ушундай эле биогумусу керек боло турган болсо интенсивный багасын алчу. Интенсивный. Яшикке саласың, яшикке саласың. Эң түбү уже бардыгы чыгып бүткөндөн кийин саласың. Биринчи салганыңан баштап бияка чыгып мына бул жакка келге чейин биякта эч нерсе калбайт 60 күндө. Ошо тагынчысы яшикти алып иштете бересиң да. Эми буну көбүрөөк жасаш керек. Анан кийин биогумусу уже көзүңө анық көрүнүп калат. Эчтеме жок болот нердечи. Бир да кыймыл. Кассаң жерде эч нерсе борпо мындай мына шакарды ойногондой ойноп калат. Лопатканы мында алган. Sölcanın kilogramı kaçtan alabız? Мен сөлжандын килограммыны 1000 сомдон сатып атам. 1 килограмм. Азыр мен баштаганыма 1 жыл боло элек. Мына баштап чындап киришкениме. Ошо 1 жылдын ичинде мен өтө көп сөлжан өндүрүп,
адамдарға 1000ден ашық адамдарға сатып бердім. Менің өзімнің шәкірттерім бар, олар енді құда қаласа мына жаздан баштап сатып башташат. Егер де алам десеңіздер, мен тауып беремін. Мен өзімде почти қалған жоқ та, сата тұрғандар. Мен бағында қылып бір 2 қоба көңді түшіріп, ошоның içine салып қойған менікі енді жазда шығар. Оғы чейінки мына шәкірттер бар, ошолордан сұрап тауып алып беремін. Биогумустун өзүн алам десеңиздер 22 сомдон тонналап алгандарға, килелеп алгандарға 25 сомдон сатып атабыз.